Бишкекте бүгүн 29-октябрда жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустун катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу репортер кечиге окуяга күбө болгондор билдирди. Алардын айтымында жүргүнчү ташыган кичи автобус менен Honda Fit кагышкан. Маалым болгондой, кырсыктын кесепетинен бир нече жүргүнчү жеңил жаракаттарды алышкан. Учурда окуя болгон жерге тез жардам кызматы келди. Видеого лайк басып, жана каналга жазылып, жандагы коңгурочонду унутпастан басып коюңуздар. 2018-жылдын 23-марты күнү Акунбаев көчөсүндө жайгашкан жабырлануучунун батирин сатам деп алдоо жолу менен $21,850 акча каражатын жана $36,000 Range Rover үңкүсүндөгү унаасын алган. Ошол бойдон ар кандай шылтоолорду айтып жүрүп, акыры дайынын билдирбей кеткен. Бул туурасында Октябрь райондук милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ыкчам аракеттердин аркасында 59 жаштагы МИ кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Айрым маалыматтарга караганда, Ала Мүдүн райондук сотунун соту Эмил Мамутов экени айтылууда.